Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 1-май, шаршемби, эмгекчилердин эл аралык күнү. Убакыттан пайдаланып бардык биздин мекендештерди, айрыкча бөтөн жерде жүргөн биздин эмгекчилерди, жумушчуларды баарыны бүгүнкү күнү менен куттуктайбыз. Бүгүнкү майрамдык маанайды бузбай, колдон келишинче жакшы нерселерди айта кетели. Сиздерге ушул айрыкча бөтөн жерде жүргөн биздин жумушчуларга ишиңиздерге ийгилик, тапканыңыздарга береке болсун. Баарыбыз аман-эсен мекенге кайталы. Бүгүн негизи дем алыш. Көпчүлүк мекендештерибиз азыр дем алышта каяка барсак, эмне кылсак, каяктарда жүрсөк деген суроолорду берет. Албетте, биринчи эле погода кандай таксыр деп сурайт комментарийде. Погода бүгүн чөткей. Күн жылуу. Ошондуктан жылуу погодадан пайдаланып, колдон келсе, бала чака менен жакшы жерлерге барып, эс алып, күндү жакшы өткөрүп келсеңиздер болот туугандар. Айта кетчү нерсе туугандар, паркта шашлык зоналары иштеп атат. Ошондуктан барып шашлыкка барсаңыздар болот. Андан сырткары парктагы фонтандар иштеп атат. Көп чоң парктардагы фонтандар азыр сонун болуп иштеп турат. Ал жерге барсаңыздар болот. Андан сырткары эң эле негизги бүгүнкү 1-майдагы жаңылыктардын бири бул Поклонный горада баягы трофейный техниканын музейи ачылды. Метро Парк Победага барып, азыр учурда Россиянын болуп жаткан жеңиштерин көрсөңүз болот. Ошол жерде баягы Россиянын душмандарынын Германиядан келген, Америкадан келген, Европа өлкөлөрүнөн келген трофейный техникалары, куралдары коюлган. Барып бир катар ошондагы көрүп келсеңиздер болот туугандар. Бирок эске салчу нерсе, азыр учурда жаңы ачылгандыктан ал жерде өтө адамдар көп, метродо пробкалар, ошону эске алыңыздар. Адам өтө көп, негизи эле 9-май, 10-майга чейин ал жерде адам көп болот, билесиздер. Техниканын бардык түрлөрү коюлган, Россиянын дагы жетишкендиктери ал жерде көрсөтүлгөн, бардык техникалар, куралдар ошол жерде чагылдырылган. Бары бир катар көрүп келсеңиздер болот. Ошол эле учурда кадимкидей документтериңиздерди ала жүрүңүздөр. Колдон келишинче бардыгыны көрсөткөнү даяр болуңуз. Сөзсүз түрдө айта кетчү нерсе туугандар, коомдук тартипти сактап жүрүңүздөр. Таксисттерге айта турган нерсебиз, парковкалар бесплатный болот, билесиздер. Андан сырткары дагы туугандар, жакшы бир кабарыбыз бар. Азыр Кыргыз самсаны тартканы барабыз. Метро Шелковскаядагы Кыргыз самсада болобуз. Эгерде биз ошол жерде сиздер менен жолугушуп калсак, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар, бүгүн майрамдык самсалар бесплатный болот. Лично өзүм ошол жерде болсом, сиздерге колдон келишинче бекер самса алып берген аракет кылабыз. Андыктан шансты колдон чыгарбай, бүгүн майрамдык самсаны дагы ошол жерге барып жеп келсеңиздер болот. Эми азыр саат 3кө чейин болсо керек. 3кө чейин ошол жерде жолугушуп калсак, бесплатный самса жеп кетсеңиздер болот туугандар. Лично Москвалардын атынан баарына бесплатный болот. Шанстан пайдаланыңыздар. Ушул маалыматты сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Балким ошол Шелковский жакта жүргөн биздин мекендештерге кандайдыр бир пайдасы тийип калган болсо, ошол жерде бекер самса жеп калат. Андан сырткары негизи эле майрамды жакшы өткөзүңүздөр туугандар. Бүгүн көпчүлүк үчүн бул өтө чоң майрам. Эмгекчилердин, жалпы эле эмгекчилердин майрамы. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, эми мусулмандарда эки эле майрам бар деп. Бирок майрамдан сырткары күндөр бар, өзүңүздөр билесиздер. Жеңиш күнү, эмгекчилердин күнү, энелердин күнү, аталардын күнү, эгемендүүлүк күн, калпак күнү дегендечи. Андыктан негизи эле жакшылык күндөр боло берсин. Үй бүлөңүздөргө тынчылык каалайбыз. Тапканыңыздарга береке. Дагы бир жолу бүгүнкү күнүңүздөр кутмандуу болсун. Эгерде дем алыштан пайдаланып чек арага барамын десеңиздер, баягы эле номерлерге кайрылсаңыздар болот. Аман болуңуздар туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.